Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, эфирде жаңылыктар, микрофонда Исабек Максутов. Ташиев менен Ятимов Тажикстандын Бустон шаарында жолугушту. Тажикстандын Бустон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев жана Саймымын Ятимовдун катышуусунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жыйын өттү. Бул тууралуу министрлик кабинетинин маалымат кызматы кабарлады. Жыйында эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жетекчилери Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо маселелерин талкуулап, калган участкалар боюнча мамлекеттик чек ара сызыгынын өтүшүн аныктоо боюнча өкмөттүк делегациялардын жумушчу топторуна тапшырмаларды беришти. Жыйын достук жана өзара түшүнүшүү маанайында өттү. Баткенде бир жума ичинде 13 мас айдоочу аныкталды. Баткен облусунун аймагында бир жума ичинде 1075 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 63 айдоочу, мас абалында транспорт каражаттарын башкарган 13, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 145, мыйзамсыз терезелерин караңаткан бир айдоочу, башка жол эрежелерин бузган 853 факты катталды. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 83 автоунаа убактылуу токтотуучу айып куроо жайына токтотулду. Баткенде укук бузган 12 тургунга айып пул салынды. Милиция коомдук жайлардагы кылмыштуулуктун алдын алуу багытында Баткен районунун Таян, Бозадыр, Согумент айылдарында кылмыштуулуктун жана мал уурулуктун алдын алуу, болтурбоо максатында элге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Мындан сырткары мергенчилердин курал сактоо эрежелерин текшерип, коомдук жайларда кылмыштуулукту болтурбоо багытында дүкөндөргө жана үйлөргө 87 эскерүү актылары берилип, укук бузган жарандар үчүн укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 12 протокол түзүлдү. Баткенде мектеп окуучулары өрт өчүргүчтөрдүн иши менен таанышты. Бүгүн 25 ноябрда Баткен шаарындагы гимназия жатак мектебинин окуучулары өрт өчүрүүчү куткаруучулар менен жолугушту. Офицерлер тарабынан өрт кырсыктарынын алдын алууга жана тилсиз жоо катталган учурда өзүн туура алып жүрүү эрежелери тууралуу ачык сабак өткөрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан кабарлашкандай, өрт өчүрүүчү унааларда камтылган өрт өчүрүү, авариялык куткаруу жана башка кечиктирилгич чаралар учурунда колдонулуучу каражаттардын түрү, алардын пайдалануу тартиби менен таанышышты. Сиздер Салам медиасы тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламыңыз түз болсун.